Министрликтердин башы иштебейби? Депутат Балбак Төлөбаев министрлер кабинетинин салык саясатын сындады. Жогорку Кеңештин 4 декабрдагы отурумунда депутат Балбак Төлөбаев министрлер кабинетинин салыктын улам бир түрүн көбөйтүү менен салык кодексин өзгөртүп жатканын сынга алды. Ал өкмөт элдин жон терисин сыйрып жатат деп айыптады. Акыркы убакта өкмөт бир кызыктай ситуацияга абалга баратасыңар. Бардык нерседе налогторду чогултпайбыз, налог жаңы киргизбейбиз, налогдун баарын мурунку эле чогултуп атабыз деп коюп, кайра налогторго көбөйтүүгө баштадыңар. Кандай кылабыз? Тиги налог, бул налогду эле алып келип эле жаңы налоговый кодексти өйдөлөтүп баратасыңар. Бул өкмөт элдин өкмөтү, Жогорку Кеңеш элдин өкүлүбүз. Жакшы, бардыгы жакшы барат эле, ушинтип аягында эле бузуп аласыңар да. Мына бир эле мисал. Строительный бизнеске 12% НДС алып келтасыңар. Кыргызстанда 30 миллион квадратный метр үй керек элге. ГИКтин салганы рахмат 2 миллион квадратный метр салып атасыңар. Ага да Кудайга шүгүр. Калганы каяктан алат? Мисалы 30 миллион сомдук или 3 миллион сомдук бир үйдү алыш үчүн азыр 12% НДС киргизгенден кийин 3,5 миллион сом болот. 500 миңди табыш үчүн бир байкуш кыргыз дагы канча жыл иштеш керек? Булар үйлүү болобу же ушинтип эле жүрө беребизби? Стратегический кээ бир нерселер, багыттар бар да. Элди үй менен камсыз кылыш керек, элди аш менен камсыз кылыш керек. Эми ушуларга тийбегиле да, калганынан чогултсаңар дагы ушул үйгө тийбегиле да, үстүндө үй жокторгочу. 12% НДС деген 500 миң, 600 миң деген сом. Аны каяктан алат байкуш кыргыз? Мына 2 миллионду өкмөт салып берген атасыңар дагы условия ГИКтики бар. Ошондой эле бала бакчаларда молодец, жолду салып атасыңар, мектепти салып атасыңар, бала бакчаны салып атасыңар. Салып койгон бала бакчанын ичинде тарбиячысы жок болсо аны эмне кыласыңар салып? Эмне кыласыңар аны салып? Бала бакчасы жок садиктин эмнеси керек? Үйдө кунары жок баладай эле дал. Мына бир мындай башы мындай ошолону карап аткан министрликтердин башы иштейби кичине? Пландоо деген барбы мына эмне мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп? Эми мындай кичине иштеш керек да болот, соц тармакты карагандарчы. Бала бакчаны салгандан кийин аны кантебиз? Фаптарды салып атасыңар, бир жылдап турат. Ага бериш керек да. Ошондой эле дагы бир жолу айтып атайын. Алмаз Акымжанович, президент жан талашып ГИКке көрүнгөн жерден областтарга, райондорго чейин түштү. Бирок аны деген эртең кымбаттатып ийгенден кийин 12% НДС тап келгенден аны ала албагандан кийин ал үйлөрүңдүн кимге кереги бар? Болбойт мындай. Ойлонолу. Феликс Коловдун карылыгы кошомат кылуу менен өтүүдө. Өлкөдөгү күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө же ушул алкакта кандайдыр бир окуялар орун алса, Феликс Колов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу пост жазат. Акыркы кездери адатка айлантууда. Ыгы келсе келбесе деле бийликти мактап, жактап, генералдарды асманга көкөлөтүп жиберет. Кыкеңдердин арасында тапандар көп эмеспи? Күч органдарына байланыштуу жаңылыктар орун ала баштаса эле, Феликс Коловду пост жазышын турангандар пайда боло калышты. Какшыкташып, шакала кылышып, кайран кишини картайып калганбы, андай кубаттоолорго эрдемсип адатынча жагалданмайын карматат. Туята кошомат кылуудан уялбай деле калды. Бир эсе Феликс байкебиз кыргыздын менталитетин, түпкү кулк мүнөзүн деле түшүнбөй тура. Кытмыр мааниде сүрөп койгондорго кошуп ташып кетет. Чын көрүп олуттуу сезип алабы? 80ге жакындаса да эне тилин үйрөнө албаган соң кайсы муратка жетсин? Эрксизден баш чайкайсың да. Азия News кезити Булак Арбакейже. Эмил Жамгырчиев атайын кызматтын агентиби. Америкада баш калкалап жүргөн активист Тилекмат Куренов Дубайга келип, Эмил Жамгырчиев менен жолукканын, мейманканада жатышканын, анан паспортун уурдатып жибергенин айтып чыкты. Өздүгүн тастыктоочу документи жок болгондон кийин Кыргызстанга аргасыздан бараарын да кошумчалаган. Ал буга чейин бийликти мокуму канганча жамандап жүргөнү да белгилүү. Бул жагын саясий таризден алганда интернет колдонуучулары жакшы билишет. Чечмелебей эле коелу. Тилекмат
кандай тагдырга тушугаарын мезгил көрсөтсүн. Кеп оролун Эмиль Жамгырчиевке буралы мурда кылмыш иштери козголуп, кайырмакка илинген Эргул кантип Дубайга учуп барды. Болгондо да Тилекмат Куренов менен жолукканы, бир канча убакыттан бери жашыруун план аркылуу иштеп, акыры куйтулук чеберчилиги аркылуу ала көйдөн оппозициячыл активистти жыгып бергени ушулбу. Паспортун согуп кетсе, ишпалдасын чыгарганыбы? Аныгында саясий чөйрөдө Эмиль Жамгырчиевди атайын кызматтын агенти катары шек санап жатышканы жөн жерден эмеспи? Шамал жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Мандем барго. Азия Ньюс гезити Булак Арбакейжи. Кыргызстан менен Тажикстандын УКМК башчыларынын чек ара боюнча билдирүүсү. Бүгүн министрлер кабинети эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселеси толугу менен такталганын билдирди. Камчыбек Ташиев бүгүнкү күндө тарыхый учур деп атады. Эми алдында юридикалык макулдашуулар, парламенттердин ратификациялоосу жана президенттин кол коюшу калганын билдирди. Бир нече айдын ичинде чек ара маселесине чекит коюлат деп ойлойм, деди Ташиев. Дорогие друзья, сегодня состоялся обстоятельный переговоры по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Я с уверенностью заявляю, что вопрос делимитации государственной границы между двумя государствами, выполняя политическую волю наших лидеров глав государств, практически решен. Даны соответствующие поручения Центральной комиссии по топографическим и юридическим вопросам работать и завершить этот вопрос до конца. Дальше идет вопрос юридического оформления, и мы постепенно выходим на межгосударственный договор о делимитации государственной границы между Республикой Таджикистан и Республикой Кыргызстан. Уважаемые представители СМИ, я хотел бы сообщить о том, что сегодня прошло очередное заседание межправительственной комиссии межправительственной комиссии по делимитации и демаркации между странами Кыргызстана и Таджикистана, которые окончательно решили, окончательно согласовали по всей протяженности нашей границы. Я могу всей ответственности заявить о том, что сегодня завершен исторический момент согласования границы. Ранее, как Самир Сатарович правильно сказал, в дальнейшем остается оформление, юридическое оформление и ратификация через парламентов, подписание наших уважаемых президентов. И мы, я думаю, в ближайшем будущем, уже буквально несколько месяцев, завершим окончательно наши границы. И этим случаем я хотел бы выразить большую благодарность членам всех наших межправительственных комиссий, в том числе уважаемый Самир Сатарович. Вам я благодарю за то, что вы действительно оказали большую работу, и я благодарен вас за то, что мы с вами вместе завершили. Спасибо. Тоже такие слова. Огромное спасибо вам, главам наших государств, о том, что сопутствовали, руководили весь этот процесс, и мы пришли сегодня к таким результатам, которые жизненно важны для наших народов и наших государств. Спасибо.